Тууган, не кылган атасың? Эмне кылмагалым, өчүргөн атам. Болбойт. Эмнеге болбойт? Биздин ата бабаларыбыз минти өчүргөн эмес. Чаканы бербей кал. Ай, желим чака менен суу чачып өчүрүш керек. Башка жол менен өчпөйт. Болбойт дедим мен сага. Биздин аталарыбыздын убагында желим чак болгон эмес. Алар чүпүрөктү суулап, жаап туруп анан өчүргөн. Ата бабаларыбыздын убагында желим чака болбогону менен, бирок алар жыга чидиштерди колдонушкан да. Калп айтпаган. Эч кандай. Далилиң барбы? Ооба. Жок далилиң. Сен өзүң ардемкени ойлоп таба бербей келечи. Жаңылык киргизе бергичи жашоого. Мен өзүм оюма эч нерсени ойлоп чыгарган жерим жок. Желим чака менен суу чачып өчүрүш керек. Желим чака менен эмес. Биздин ата бабаларыбыз бизге сууланган чүпүрөк менен өчүргүлө дедиби? Демек, биз сууланган чүпүрөк менен гана өчүрүш керек. Желим чака деген болгон эмес. Сен анты өчүргүчөктү тиги өрттөн өлбөйбү? Кандай болгон күндө дагы биз аталарыбыз айткандан чыкпашыбыз керек. Желим чака менен суу чачып өчүрүш керек. Сууланган чүпүрөк менен деп атам мен. Желим чака менен суу чачып өчүрүш керек. Желим чака менен деп атам мен сени. Желим чака менен. Желим чака. Чүпүрөк. Максат өрттөн күндөрдү өрттөн куткаруу. Менин ыкмам менен өчөбү. Сенин ыкмаң менен өчөбү. Же сенин ыкмаң менен өчөбү. Мааниге ээ эмес.